Саламатсыздарбы? Бүгүн 7 каналдын оосунда 7 күндөгү программа өтүп бараткан аптанын негизги окуяларын талдаганга аракет кылабыз. Бизде конокто Зайырбек Эргешев, саясаттануучу жана дин маселелери боюнча эксперт. Дин боюнча комиссиянын мурдагы төрагасы. Азыр Евразиялык стратегиялык изилдөөлөр институтунда программа директору, Азиялык программалар директору. Рахмат сизге. Вакытта келгениңиз үчүн. Өтүп бараткан аптада окуяларды мен 3 топко бөлүп тизмелеп алдым. Ошонун биринчи тобун мен окуп көрөйүн. Президент Садыр Жапаров Москвадагы саммитке барганда 13 октябрда орусиялык журналист Павел Зарубинге интервью берип, Россия менен Кыргызстан ортосунда кызматташууга айрым батыш өлкөлөрү тоскоолдук жаратууда деп билдирди. Бул бир топ талкуу жаратты. 15-16 октябрда Акылбек Жапаров Пакистанда ШОС уюмуна кирген мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жыйынына катышып келди. Өлкөнүн 33 шаарында 17 ноябрда өтө турган шайлоо менен байланыштуу 18 октябрда үгүт иштери башталды. Жергиликтүү кеңештер шайланып атат. Шаарларда дагы, белки айылдык кеңештерге дагы. Президент Садыр Жапаров бул шайлоо менен байланыштуу элге кайрылуу жасап, туура талапкерлерди тандап, өлкөнүн туура өнүгүшүнө салым кошууга элди чакырды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 17 октябрда билдиргенге караганда, ички дин өндүрүмдүн өсүшү азыр 8,4% экен. Кумтөрдү санабаганда андан да өйдү 9%-дан ашык 10%га жакын деп айтты. Эсеп палатасы 15 октябрда билдиргенге караганда 23 жылдын мамлекеттик бюджетин аткарууда мыйзам бузуулар болгон жана айырма 1,5 миллиард сомдон ашып кеткен. Ушулардын ичинен кайсы нерселерди негизги десек болот? Жанагы Россия менен кызматташпагыла деген анын шайлоону балким атай кетсек, кандай дейсиз? Саламатсызбы агай. Апта ичинде чындап эле абдан орчундуу жаңылыктар болду. Биринчиси туура белгилеп кеттиңиз, ушул 13 октябрда президент Садыр Жапаров СНГнын саммитине барганда барып катышып келди. Ал жакта ошол журналисттин суроосу ушул батыш өлкөлөрү Россия менен кызматташпагыла дегенге берген жообунда бир топ талкуулар жүрүп жатты. Эми биринчиден СНГ бул КМШ өлкөлөрү 92 жылы түзүлгөн. Кыргызстан ага толук укуктуу мүчө катары кирген. Анан КМШ бул мамлекет эмес, бул эл аралык уюм. Бул уюмга ошол 92 жылдан бери болсо, 32 жылдан бери Кыргызстан бардык саммиттерине катышып келүүдө. Ошол саммитке президент барып катышкандыгы бул ошол мурдагы ошол Советтер Союзу таркагандан кийинки мүчө мамлекеттер болуп, бүгүнкү күндө 8 мамлекет калган. Мына ошолордун бири-бири менен соода сатык, маданий жактан жана башка ар тараптуу кызматташуу маселелерин каралды дагы. Анан эми бул жерде журналист суроо бергенде азыркы күндөгү ошол орус-украин мамилелеринен улам, мындай санкциялардан улам катышканды кантип карайсыз деп суроо берип атат да. Бул жерде президент Садыр Жапаров мындай абдан толук кандуу жана ачык эле жооп берди. Кыргызстан эгемендүү мамлекет катары биз өзүбүздүн ошол тышкы саясатыбызда көп кырдуу эл аралык мамилелер жүргүзөбүз. Жана ошондой эле как эгемендүү мамлекет катары бүгүнкү күндө бул мамлекеттер менен кызматташса болот, булар менен болбойт деп айтканга бир дагы мамлекеттин же болсо алардын мындай айткандары эл аралык мамилеге туура келбей калат да. Ошондуктан бул жерде Кыргызстан акыркы 3-4 жыл аралыгында биз бир тараптуу эмес, көп тараптуу мамилелер жүргүзүп атабыз. Эгерде бул СНГнын саммити бул аскердик блок эмес, бул жерде мындай аскердик маселелер каралган жок. Бул баягы ошол юбилейлик саммит катары СНГнын мындан ары көбүрөөк соода сатык, маданий мамилелерди күчөтүү максатында каралган маселе. Бул жерде ошол баягы биринчиден менимче
мына ошондой коюлган маселелердин өзү туура эмес деп эсептейбиз. Демек Кыргызстан эгемендүү мамлекет катары өзү тышкы саясатын жүргүзөт жана жүргүзүп келген. Бүгүнкү күндө мына ошондой мамилелер улана берет. Кийинки суроо катары, маанилүү маселе катары сиз азыр белгилегендей тиги экинчи маселе шайлоо маселесине келгенде туура айттыңыз, 17 мына октябрдан баштап шайлоо старт берилди. Жергиликтүү кеңештерге 33 шаарга деп атабыз. Бул шайлоолор мына быйылкы жылы административдик территориалдык реформанын жыйынтыгында болуп атат. Президент өз маалыматында берди. Кыргызстанда ушул жалпы административдик территориалдык реформанын натыйжасында 59%га чейин кыскарды. Мурда бизде 453 айыл аймактар болотса, бүгүнкү күндө мына 260 тегерегинде калтат. Бул 59% деген абдан мындай маанилүү реформалардын бири. Демек, бул жерде биринчиден айыл аймактардын, шаарлардын аймактары бир топ кеңейди. Мисалы, айтайлы республикалык маанидеги Ош жана Бишкек шаарларында дагы мурда 45тен шаардык кеңеш депутат бар эле, азыр алардын саны 51ге болуп белгиленди. Себеп дегенде Бишкек шаарына дагы анын тегерегиндеги Сокулук, Аламидин райондорундагы айыл аймактар, ошол калк жашаган пункттар шаарга кошулду. Ош шаарында да мына ошондой болду. Мисалы, Ош шаарында 104 000 адам шаарга кошулду да. Бишкек шаарында мен билгенден 200 000ге жакын шаардык ошол айыл аймактагы эл калк жашаган пункттар шаарга кошулду да. Анан бул айылдык кеңештерге жаңы ошол шайлоо болуп түзүлүш керек деп мен. Биринчи чоң маселе бүгүнкү күндө ошол жергиликтүү кеңештерге шайлоолор таза жана ачык айкын өткөндүгү президент да белгилегендей, бул 5 жылдык келечектеги ошол 5 жылдык жашообузду тандообуз менен аныктайбыз. Себеп дегенде ошол мурдагыдай акчага, мурдагыдай криминалдык элементтерге, кандайдыр бир баягы популисттик мындай сөздөргө, мисалы биз билебиз да, тиги келип эле тиги кээ бирлери акча менен добуш сатып алат, кээ бирлери кандайдыр бир тууганчылык жолдор менен, кээ бирлери болсо тиги популисттик дегенде мен жол салып жиберем, мен мектеп салып жиберем, мен оорукана салам, мен тигиндей кылып берем. Жок, алардын баардыгы өкмөт жасайт. Ал өкмөттүн акчасына жасалып аткан жумуштар. Айылдык кеңештин, ошо жергиликтүү кеңештин депутаттары биринчи кезекте алар ошол аймактагы көйгөйлөрдү мыкты билген адамдар. Көйгөйлөрдү эле билбестен алар анын чечүү жолдоруну, ошол жердеги жергиликтүү бийлик органдарындагы бюджетти түзүүдө, жана бюджеттин акчаларын туура багытка бурууда түшүнгөн, билген, тажрыйбалуу адамдарды шайласа, биринчи кезекте ошол аймактагы ар бир жаран мындай бир жеңишке ээ болот деген мааниде айтылып атат да. Анан эми биз 21-жылдагы жогорку кеңешке шайлоо болду, андан мурда президенттик шайлоо болду. Эң чоң маселе бүгүнкү күндө мурдагыдай административдик ресурстардын каршы колдонбой тургандыгы. Мисалы, ошол административдик ресурстар менен биз билебиз да, тиги шайлоонун натыйжасында эмнелер калып келди. Ошол эле мезгилде баягы акча таратып, ачык эле таратып, сатып алуу натыйжасында эмнелер калып келди да. Ошондуктан бул шайлоолордо акыркы жылдары шайлоо системасында абдан бир тазалануу, оңолуу процесстери жүрүп атат. Мыйзам тараптан дагы, жарандардын дагы аң сезими көтөрүлүп атат. Анан эң чоң маселе бүгүнкү күндө шайлоого жарандардын катышуу маселеси абдан эле мындай маанилүү болуп турат да. Себеп дегенде жылдан жылга бизде баягы башында көндүрүп койгон да, машинеге салып алып келет, белек берет, карусел жасайт. Адамдар үйүнөн келип баягы мындай ташып жүрүп, азыр ошолордун баардыгы жок болгондон кийин
мен барбаймын, эмнеге барам, же белек бербесе барбаймын деген сезимдерге түшүп алды да. Жок, бул жарандын аң сезими менен бул ар бир жаран өзүнүн милдеттерин аткарыш керек жана ошол жерде түздөн түз катышууга алып келет да. Демек, шайлоо системасындагы бул жаңылануу, тазалануу, анан оңолуу бул өлкөнүн өнүгүшүнө шарт түзөт. Эми жергиликтүү кеңештерге шайлоо бул көрөт алыс ошол жерде абдан мыкты инсандарды эл шайласа, көп маселелер республикалык деңгээлде көтөрүлбөйт да. Бизден баягы майда чүйдө нерселердин бардыгы эле республикалык деңгээлде жогорку кеңешке, президентке, кабинет, министрлик кабинет төрагасына келе берет да. Ошолордун көпчүлүгү жергиликтүү деңгээлде чечиле турган маселелер. Убактыбызда эметип баратат. Рахмат. Жанагы эми кызматташуу боюнча Россия менен кызматташуу дегенде Садыр Жапаров мынтип айтты, санкция менен ал жакты биз аткарабыз, анткени Бириккен Улуттардын чечими бар. А бирок башка жагынан силерге илигишпегиле деп. Анткени ким менен кызматташууну биз өзүбүз билебиз деп. Экинчи жагынан ошол эле батыштын канча компаниялары баары бир санкция болгонуна карабай сатып атпайбы жанагы санкциянын алдында калган эмелерди, жанагы чип, мип, электрониканын баары. Ошон үчүн өздөрү аны жазып атып, башкалар тыюу салганы жакшы эмес дегендей болду, Абдан туура. Үчүнчү топту мен эметейин. Жаңылыктардын үчүнчү тобун. Президент Жапаровдун буйругу менен дагы 5 окуу жайына өзгөчө макам берилди. Облустук университеттер Баткен, Жалал-Абад, Нарын, Талас жана Үскөр университеттерине, ага чейин болсо ошондой өзгөчө макамга Бишкектеги улуттук университет, техникалык жана агрардык университеттер, медицина академиясы жана Ош мамлекеттик университети ээ болгон. Билим берүү жана илим министрлиги Илимдер академиясынын президенти академиянын жалпы жыйынында шайланбастан аны өлкө президенти өзү дайындаш керек деген сунуш киргизүүдө. Бул таптакыр бүт академияны өзгөртөт го. Анткени алардын эң жогорку эмеси органы жалпы жыйын болчу да, а эми президент дайындашы мүмкүн болуп калып атат да, министрлик ушундай сунуш кылып атат. Билим берүү министри Кендирбаеванын айтымында окуу китептери үчүн Минфин жылына 152 миллион сом бөлсө мурда, эмдиги жылы 744 миллион сом бөлөт экен. Бул канча? 3-4 эседен ашык. 4 эседен да ашык. 5 эсеге жакын бөлүнөт экен. Андан тышкары Евразия деген мамлекеттик эмес уюм ага кошумча дагы 1 миллиард сом чыгарат экен окуу китептери үчүн. Евразиялык өнүктүрүү банкынын жардамы менен Кыргызстандын 7 облусу менен 2 шаарында, Бишкек менен Ошко, Россия 9 орус тилдүү мектебин куруп берүүгө милдет алды. Улуу Британиянын тышкы иштер министри Дэвид Лемми кыргыз министри Жээнбек Кулубаевке 15 октябрда телефон чалып, журналисттер Махабат Тажибек кызы менен Азамат Ишенбеков 10 октябрда камакка кесилгени тууралуу нааразылыгын билдирди. Бишкек шаардык соту 17 октябрда райондук соттун чечимин күчүндө калтырып, акын Аскат Жетигендин 3 жылга эркинен ажыратылганын бекитти. Эл аралык Freedom House уюму жарыялаган маалыматка караганда, Кыргызстандагы интернет эркиндиги акыркы 1 жылда дагы кыскарды. Интернет боюнча эң жабык мамлекеттер деп Кытай менен Мьянма табылыптыр, а эң эркин деп Исландия менен Эстония аталыптыр. Ушулардын ичинен жанагы 5 университет жана дегеле билим берүү тармагы өтө мындай бир нерсе го, да? Жогорку мааниге ээ. Буга чейин 22-жылы 18-июлда ошол 5 университет өзгөчө статуска ээ болушуп, алар мына 2 жылдан ашык болуп калды, иштеп жатышат да. Дагы 5 университетке бергендиги бул ошол облустардагы, айтайлы Баткен, Жалал-Абад, Нарын, Ысык-Көл, Талас. Биринчиден мына ушундай өзгөчө статустун бергендигинин эмне артыкчылыктары бар жана кандай айтайлы жетишкендерге ээ болот. Өзгөчө статус алган университеттерде биринчи маселе бул алардын финансылык жана академиялык эркиндиктери камсыз болот. Мурда мисалы финансылык дегенде ошол университеттер, айтайлы улуттук университет дейли, же болбосо Ош мамлекеттик университети, агрардык университет, ошол алар өздөрүнүн тапкан каражаттарынын бир бөлүгүн
республикалык бюджетке казначействого которушуп, аны ошол жактан алардын каражаттарын алып коет болчу. Өзгөчө статус алгандан кийин бул университеттер каражаттарын өздөрү толук кандуу иштетишет. Мисалы, акыркы 2 жылда ошол айтылган университеттерде материалдык техникалык базасын чыңдоо максатында бир топ жеткендиктер болгондугун биз көрүп атабыз. Айталы алар өздөрүнүн жаңы кампустарын курушуп, алар жаңы корпустарга материалдык техникалык базаларын чыңдап, ошол эле кезде окутуучулардын дагы айлык акыларını өздөрү ошол аныктап, көтөрүп, мындай бир жогорулатууга ээ болушкан. Ошол эле мезгилде академиялык жактан алганда программаларды, окуу программаларды өздөрү иштеп чыгып, өздөрү бекитет. Кайсыл предметтердин актуалдуу экендигин, азыркы учурдагы мына заманга жараша кайсыл адистиктерди көңүл буруш керек. Анан ошол эле мезгилде кадр маселесине келгенде, мисалы мурда ошол өзгөчө статуска ээ болуу электе айтайлы биринчи окуу иштери боюнча проректорлорду бул министрликтен дайындалчу да, өкмөттөн дайындалчу. Азыр ошол биринчи проректордон баштап айтайлы проректорлор, анын ичиндеги факультеттердин декандары, кафедра башчыларыны ректорат өздөрү дайындайт. Мисалы кээ бир учурларда мурда бул жактан сүйлөшө коюп, кандай бир тааныш жолдор болуп, мындай бир десант катары түшүп калган проректорлор да болуп келген да. Мындайча алганда бул өзгөчө статус дүйнөлүк практикада бар. Өзгөчө көбүрөөк ушул өнүккөн мамлекеттерде, Европада болсун, Америкада, Япония, Кореяда болсун, булар академиялык эркиндикке ээ болушуп, университеттер өз алдынча өнүгүүгө, рынок шарттарында баягы эң чоң маселе бүгүнкү күндө адистиктердин стартап деп коет, кесипке ээ болуш үчүн алар жумуш орундарын табууга кандай шарттар түзүш керек деп, ошол жактан бир топ ийгиликтерге ээ болушкан да. Ошондуктан бүгүнкү күндө облустарда дагы кошумча 5 университетке берилгендиги бул колдоого аларлык. Себеп дегенде ошол облустардагы университеттердин дагы материалдык техникалык базалары, алардын академиялык программаларını өзгөчөлүктөрүнө жараша өнүктүрүү керек да. Эгерде биз билебиз, мисалы университеттер кээ бир учурларда ошол шаарлардагы, облустардагы мындай бир шаар түзүүчүлүк ролдорду ойнойт да. Мисалы Баткен мамлекеттик университетинин түзүлгөндүгүнө мына 20 жылдан ашык убакыт болуп калды. Мына кече жакында эле Баткен облусунун 25 жылдыгы белгиленип атпайбы? Бул дагы облустагы өнүгүшүнө шарт түзөт деп эсептейбиз. Ошол эле кезде Талас, ошол эле Нарын, айтайлы Ысык көлдөгү университеттер демек, бул жакшы бир кадам катары биз бааласак болот. Себеп дегенде 2 жыл практикада буга чейинки 5 университет өздөрүнүн ийгиликтерин көрсөтүштү. Мисалы айтайлы ошол эле Ош мамлекеттик университети мына азыркы алдыңкы Евразиялык окуу жайларда 10-дукка киргендиги. Университеттин бүгүнкү күндөгү абдан мындай бир өз ара эл аралык университеттер менен пикир алмашууда, тажрыйба алмашууда алдыга кете бара жаткандыгы. Ошол эле улуттук университетте, Мед академияда мына мисалы көптөгөн бизге чет өлкөлүк студенттердин келип окугандыгы, алар дагы бизде билим берүүдөгү чоң инвестиция да. Мамлекетке болгон инвестиция, алар келип бир эле окуу жайга акы төлөбөстөн алардын бул жакта жатаканада жашагандыгы, алардын бул жакта жашагандыгы, тамак ичкендиги, бул дагы билинбеген менен абдан көп суммадагы мамлекетке инвестиция болуп эсептелет. Демек, университеттерди өнүктүрүү, билимди өнүктүрүү, азыркы заманга жараша өнүгүп кетүү бул замандын талабы. Дагы бир маселе катары сиз айттыңыз, бул билим берүүдөгү китеп маселеси да. Такыр чечилбейт ушул маселе. Бул эми абдан коомубузда бүгүндө оорулуу маселелердин бири. Мисалы мен өзүм көптөгөн жерлерде ошол мониторинг жүргүзүп, ата-энелер менен сүйлөшкөндө китеп маселеси жылда бизде сентябрь айында китеп маселеси көтөрүлөт. Мына өткөн жылы эле билесиздер, мурдагы министр деле ушул китеп маселесинин артынан жумуштан кол жууп калбадыбы. Анан бул китеп маселеси мына 24-жылга 152 миллионду бөлүнгөндүгү, ал эми 25-27 жылдарга карата 744 миллион боюнча биздин
ошол финансы министрлиги маалымат берди. Андан сырткары Евразия ошол мамлекеттик эмес уюм тарабынан 1 миллиард сомдун бөлүнгөн. Аябай бир топ. Аябай чоң акча. Эми мына ошол акчаларды туура багытта иштеп, биздин китеп менен капсыздоо маселесини толук чечилсе жакшы болмок. Себеп дегенде бул маселе бүгүнкү күндө салыштырганда аракеттер болуп атат. Мисалы 7 класстар боюнча, 9 класстар боюнча китептер чыгарылып атат. Бирок эң чоң маселе ар жылы улам баягы китептердин жаңыланып чыккандыгы, бул каражаттарды мындай бир асманга сапырган менен барабар болуп атат да. Улам жаңыланып атат. Баягы өткөн жылы чыккан китеп кийинки жылы жарабайт. Кайра кийинки жылы чыгарыш керек. Бул жерде кандайдыр бир кызыктар тараптар барбы, же бир китеп мафиясы деген түшүнүк болуп калдыбы? Эмнеге мисалы бир китепти толук иштеп чыгып, аны бир болбоду дегенде мейли заман өнүгүп атат. Улам жаңылануулар болуп атат. Бирок эч болбоду дегенде 5 жылга мөөнөттү пайдаланатыран кылып чыгарса болот да мисалы. Андан кимдер бизде бүгүнкү күндө көбүрөөк жапа чегип атат? Кайра эле ата-энелер. Ата-энелер китеп сатып алыш керек. Сатып алайын десе китептер жетишпейт. Демек, бөлүнгөн каражаттар жакшы, мамлекет тарабынан мектептер салынып атат, каражаттар бөлүнүп атат. Эми маселе ошол китептердин сапаты кандай болот? Аларды ким жазып чыгарат? Бизде мисалы атайын билим берүү министрлигинин астында Кыргыз академиялык билим берүү академиясы бар. Ал жакта адистер мына ошолорду талаптарын иштеп чыгарыш керек да. Мисалы улам эле бизде бир китеп чыгарат, ал болсо кайра жарабайт. Китептер жетишсиз болуп атат. Демек, бул сөз түрдө билим берүүнүн сапаты эмне болот? Төмөн болот. Айыл жеринде бүгүнкү күндө китептер сатып алуу маселеси абдан оор туруп атат. Айтайлы, бизде 4 тилде билим берилет. Эми баягы кыргыз, орус, өзбек, тажик тилинде. Ошол мектептерге, ошол китептер менен камсыздоо маселеси. Эми каражат бөлүнүп атат. Бул боюнча министр дагы маалымат берди. Жогорку кеңеште социалдык комитет дагы бул боюнча абдан депутаттар маселени көтөрүп атат. Эми жакшы ниет кылып турайлы. Ушул каражаттар туура пайдаланып, туура жакка жетилет деп. 3-чү топко өтсөк, бирок убактыбыз кичине азыраак калды. Мурдагыдай эмес, бул жакты кичине кыскараак кетебиз го. Президент 14 октябрда атайын жобого кол коюп, көрүстөндөрдөгү абалды жөнгө салуу жана ысырапкорчулукту азайтууга үндөдү. Дүйшөмбү күнү президент Жапаров атайын жобосу менен көлдөгү экологиялык асман шаарын куруунун концепциясын министрлер кабинети 25-жылдын 1-мартына чейин иштеп чыгып бекитиш керек деп буйруду. Чаткалда кар көчкү алдында калган 6 адамдын денелери табылды. Акыркы экөөнүкү бүгүн табылды. 14 адамдан турган топ тоого 9 октябрда чыккан экен. Ал жерде кар 14 октябрда көчүптүр. 15 октябрда Кыргызстандын футбол боюнча курамасы Бишкекте Түндүк Кореяны 1-0 эсебинде утуп, 26-жылдагы дүйнө чемпионатына тандоо группасында 6-орундан 5-орунга көтөрүлдү. УКМК кызматкерлери Альфа Атайын тобунун аскерлери менен биргеликте Бишкек шаардык прокуратурасына 18 октябрда кирип келип, аны тинтип, 2 кызматкерди кармап кетти. Шаар прокурорунун орун басары вице-мэрден $5000 опуз алган экен. Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына карата кече күнү Москва менен Санкт-Петербургда Кыргызстанда маданий күндөрү башталды. Бул иш-чара 22 октябрга чейин уланат экен. Ушулардын ичинен кайсы бир маселени көтөрсөк? Менимче ушул баягы көрүстөндөрдөгү маселелер боюнча болуп атат. Ар бир адамга тиешелүү. Ар бир адамга тиешелүү. Себеп дегенде бул боюнча баягы Куранда дагы атайын аят бар. Ар бир тирүү жандык бул өлүм даамын татуучу дейт. Себеп бул маселе мындан 2 жыл мурда, 22-жылы 24 февралда адашпасам президенттин баягы үй бүлөлүк мааракелерди жана ысырапкорчулукка тыюу салуу боюнча жарлык чыккан. Азайтууда ысырапкорчулукка каршы күрөшүү боюнча. Мына ушул жарлыктын уландысы катары да бул. Себеп дегенде ошол баягы ысырапкорчулук. Бул баягы бизде той тамашада же болсо
маркумду акыркы сапарга узатууда ашыкча ысырапкорчулуктар болуп келген да. Бул баягы жарлыкта да көрсөтүлгөн болчу, тиги баягы жакырчылыкка алып келип, ушундай бир мааракелерди өткөрөбүз деп тапкан акчасын ошол жака жумшап, карызга батып, карыз алып, курнамыз дегенден чыгып атканда, азыр эми ушул көрүстөндөргө келгенде чындап эле акыркы ушул 20 жыл аралыгында десек болот, көрүстөндөргө дагы баягындай бир эстеликтерди тургузуу менен бир кандайдыр бир атаандашууга чыгып кетти да. Улам биринин артынан бири жогору коюп, кымбат баалуу мрамор таштарды эспе, гранит таштарды коюп, эстеликтерди тургузуп, бул жерде ошол жарлыкта президент муфтиятка тапшырма берип атат, сунуш берип атат, түшүндүрүү жолдорун жүргүзүп, биринчи кезекте фатва чыгарып, өзгөчө мусулман, ислам дининдеги жарандарга муфтият фатва чыгарсын, жана көрүстөндөрдө баягы эстелик тургузууда алардын нормасы дагы көрсөтүлүп атат да, 70 сантиметрден бийик болбогон жыгач жана чопо, баягындай мрамор, гранит, таштар, анан кийин темирден жасалган буюмдар болбосун. Бул маселе каяктан келип чыгат? Бүгүн республика боюнча чоң маселе көрүстөндөр маселеси бар. Бул Бишкек шаарында эле эмес, Ош шаарында эле эмес, бул бардык райондордо, бардык аймактарда бүгүнкү күндө эл менен сүйлөшкөндө көрүстөндөр толуп, ага кайрадан ушул жер бөлүү маселелерге чейин көтөрүлүп атат да, жерлерде. Атайын өкмөт тарабынан жобо иштелип чыгып, бүгүнкү күндө секторалдык негизде дагы коюу маселелери көтөрүлүп атат. Мисалы бир секторго бөлүп коет да, ал толгондон кийин кийинки секторго өтсүн. Анан тиги барып акыркы коюлганга чейин тиги 20-25 жыл өтсө, кайрадан биринчи сектордон койсо боло берет деп. Ислам аалымдары менен да мен сүйлөшкөнүмдө, ислам аалымдары биздин шартыбызда 20 жылдан кийин кайрадан маркумду жерге берсе боло берет деген өздөрүнүн ой пикирлерин айткан. Ошол жерге. Себеп дегенде улам жаңы жерлерди коюу деген бул жер Кыргызстанда чоң маселе бүгүнкү күндө. Ошондуктан бул жерде эгерде баягындай бул эстеликтер тургузулуп, себеби бир комплекстер курулуп, темирден тосулуп кете берсе, ал кийин кандай болот? Бул маселе жер маселесине келгенде. Экинчиси, бул дагы көрүнбөгөнү менен ошол жерде баягы улам атаандашууга алып келип атат да. Бул дагы көрүнбөгөнү менен чоң ысырапкорчулук да. Аяка мисалы 100 000 деген акчалар сарпталып атат. Ошондуктан бул жарлык дагы ошол ысырапкорчулукка каршы күрөшүү, жарандардын ортосунда социалдык теңдүүлүктү камсыздоо жана келечекте мына ошол баягы жер маселесинен көрүстөн маселелери дагы чоң бир социалдык мындай бир чыңалууларга алып келбесин алдын алуу маселесинде иштелип чыккан жарлык катары эсептейт. Бул туура бул маселени биз бүгүндө туура кабыл алып, эл туура түшүнөт деген ойдомун. Чоң бир өтө атактуу адамдардыкы башка. Бул баягы жалпы орто эсеп менен санаганда деп айтса болот. Буга чейин эле биздин регионубузда кылымдар бою жашап келатып, катар эле болгон жок да. Мына айтайлы, Манастын күбөзү деп таласта турат. Ал эми ошол Манас деген кандай кыргыздар үчүн бул баалуу инсан да, тарых, ыйыктык бар. Амир Темур, же болсо бул жерде Байтик Баатырдыкы да мисалы. Ал башка тема да эми. Антип эле биз улам ар бирибиз ар бир аймакта эле чыган болгон, эл башкарганан, колхозду башкарган эле, анан мектепте директор болгон эле деп эле улам көтөрө берсек, бул да туура эмес болуп кетет го. Рахмат сизге, убактыбыз да аяктап калды. Биз бүгүн өтүп бараткан аптанын негизги окуяларын талдаганга аракет кылдык. Бизде конокто Зайырбек Эргесов болду. Дин таануучу, саясат таануучу жана дин маселелери боюнча комиссиянын мурдагы директору. Рахмат сизге. Саламат болуңуздар.